بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن حبيبنا محمدا عبده ورسوله فقال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز اسمه عما نواله كذبني ابن آدم لم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولده وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات شأننا وانصرنا على عدونا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандарым, биринчиден өзүбүздүн атыбыздан, экинчиден Бишкектин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтийсинин орун басары Жорубай дамлабыздын атынан, Бишкек шаарынын казыяты казысы Ракиев Замир кары казы дамлабыздын атынан Аллах тааланын тынчтыгы жана саламы, берекет, рахматын тилеп кетмекчибиз. Алхамдулилlah, мынакей Аллах таалага шүгүрлөрдү айталы. Аллах субханаху ва таала сиз менен бизди кыска бир жашоого жараткан, адам баласыны сыноо үчүн, түбөлүктүү ахирет жашоосуну куруу үчүн, бейиште барып жыргаш үчүн. Жашоо болбосом, Кур'ан-ы Каримде Алла айтат: "Лакад халакнал инсана фи кабад", касам болсун, биз адам баласыны машакаттын ичинде жаратканбыз деген. Биздин жашоо машакаттын ичинде боло турган жашоо. Яны машакат менен биргеликте эмес, фи кабад, машакаттын ичинде. Жашоонун баары негизинен машакат менен курчалган. Адам ким болбосун, ыймандуубу, ыймансызбы, такыбабы, такыба эмеспи, эркекпи, аялбы, байбы, кембагалбы, кайсы улуттан, жердин кайсы бир кырында жашабасын, бирок эгерде адам баласынын жашоосу туулгандан баштап өтүп кеткенге чейин кыйынчылыктардан турат. Алла субханаху ва таала сиз менен бизди сыноо үчүн жараткан. Демек башыбызга мусулман адамдын башына келген акыбалдан, кыйынчылыктан чыгып кетүү анын милдети эмес, балким ошол акыбалдын ичинде Аллах тааланы ыраазы кылуу сиз менен биздин милдетибиз да. Ар бир учурда Алла сиз менен бизден эң жакшы амалды талап кылат. Ички дүйнөбүз жана сырткы амалыбыз кандай болот? Ошого жараша Алла субханаху ва таала сиз менен бизге мамиле кылат экен. Ички дүйнө жүзүндө канча нерсе болуп атат, канча акыбал болуп атат. Бунун баардыгы адамдын денесинен чыккан амалдын натыйжасы көзүбүзгө көрүнүп жатат. Адам алейхиссалату вассалам мисалы бейиште жаралган болчу. Жашоосу бейиш эле, чектелбей турган, кудраты мутлака, Алланын чексиз болгон бош эркин кудуретинен пайдалана турган. Аспап эмес, бирдеке жеш үчүн бир нерсени даярдаштын кажети жок. Түзмө-түз Алланын кудуретинен пайдалана турган жер эле да. Бейиште жашап жүрүп, ошондой бейиш жашоосунан куулуп жерге түшүп калды. Ал жактан чыгарылып жерге келип калды. Эмне себептен? Күнөө кылгандык себептен. Yani Allah Taala tıyıp koygan nersege la taqraba hadihi şacerata fatakuna minaz-zalimin. O Adam, o Hawa siler bul daraka jakında bagıla. Eger jakında bundan jey bola turgan bolsoңор, anda siler zalimlardan bolup kalasыңар dediler. Бирок ошол жүрөктө бекем чечим чыгарбагандык себептен бираз шайтандын азгырыктарына, башкаларына алданып кетип, эмне кылды? Тыйылган даракка жакындык кылып алды. Ошондон жеп алды. Ошол Алланын өкүмүнө каршы кадам коюп, эмне болуп атат? Бейиштен дүйнөгө келип атат. Жашоо оорлошуп бара жатат. Дүйнөдө жашап жүрөт. Дүйнөдө жүргөндө 100 жылдын ичинде Адам алейхиссалам 40 балалуу болгон. Адам алейхиссалам ушундай учур эле бойго бүткөндө 2ден эгиз бүтөт эле. Обо энебизде. Hawa деп биз обо эне деп коебуз. Обо энебизде 2ден эгизден бүтөт эле. Бир уул, бир кыз болуп. Андан кийинки келгендер өзүнүн чоңуна үйлөнүп ушундай кайчылаш болуп туруп үйлөнөт эле. Mesela agası karındaşını alat ele, inisi bolsa ejесин алат болчу. Шарият ошондой эле, адамдын көбөйүү башталышы. Ушинтип 20 жатындан 20 уул, 20 кыздуу болгон. Чоңуну 1 жашка чоң Кабил деген бар эле, 1 жашка жаш болгон Хабил деген иниси бар эле.
Эки ортодон кыскасы хасад, баягы көрө албас, ортодо талаша албастан, бирдекени бөлүшө албастан. Кабил наразы болуп баштады. Эмнеге сулуу сага тийип калат экен, эмнеге сулууну мен албайм, өзүмдүн шеригиме, өзүнүн эгиз бир тууганына, ошону мен үйлөнөм буга деп отуруп, Аллага наразы, атагысына наразы, пайгамбарга наразы, тагдырга наразы болуп отуруп, хасад болуп отуруп туруп, Адам алейхиссалам Меккеде жүргөн. Бул жүрсө эле бир маалда караса, шамал урганда андан чаң көтөрүлүп көздөргө кирип кетти. Жаныбарлар бири-биринин аркасынан кууп баштады. Дүйнөнүн жашоо тартиби, жаратылыш кубулушу өзгөрүп баштады да. Ошондо Адам алейхиссалам айтты: "Хай, бир күнөө болду" деди. Жерде бир күнөө болду. Кандай күнөө болгон эле? Кабил Хабилди өзүнүн бир тууганын өлтүрдү эле да. Качанда ушул күнөө болгондо жашоо оорлошуп баштады. Урматтуу туугандарым, сиз менен биздин башыбызга келип аткан акыбалдын бардыгы мусулман адамдын өзүнүн кылган амалдын натыйжасы сиз менен биздин башыбызга келет экен да. Эгерде асманга биз таш ыргыта турган болсок, башыбызга гүл келбейт да. Таш ыргытсаңыз башыбызга кайра таш түшөт. Кандай амал кылабыз биз тараптан? Ички дүйнөбүз кандай? Мамилебиз кандай? Ошого жараша Аллах субханаху ва таала сиз менен бизге акыбал жөнөтүп турат. Муса алейхиссалату вассалам бир жолу Аллага кайрылып калды. "О Алла, мен кантип сенин разы болгонуңду, наразы болгонуңду кантип билсем болот?" dedi. Белгиси барбы разы болгондун? Белгиси барбы наразы болгондун? Десе Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Качанда мен эгерде наразы боло турган болсом, анда ажалул мулка фи суфахаихим. Алардын бийлигини, башкаруучулукту алардын надандарына берип коёмун. Түшүнбөгөн, билбеген адамдар эл башкарып баштайт. Вал мала фи бухалаихим. Байлыкты сараңдарга берип коёмун. Жана жанды өз убактында жаадырбай коёмун. Мына ушул менин наразычылыгымдын белгиси" dedi. Качан эгерде мен разы боло турган болсом өзүмдүн пенделеримден, анда бийликти эң акылман, тажрыйбалуу, билген адамдарга, акылдууларга бийлик беремин, башкаруучулук беремин. Жана байлыкты берешен адамдардын колуна түшүрөмүн. Байлар берешен болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Албетте Аллах Таала мусулмандардын байларында ушундай өлчөмдөгү ченемди важип кылган, милдет кылган зекет, садака, башка нерсе үшүр. Ошол бүткүл мусулмандардын кембагалдардын зарчылыгын бүтүрө турган" дейт. Яни байлыкты эгер мен разы боло турган болсом, берешен адамдардын колуна берем. Жана өз убактында жанды жаадырып турамын дейт. Суу топундар, башка нерселер, кардын жаа бериши жаздын учурунда, дүйнө жүзүндө болуп жаткан илдет, башка акыбалдар, урматтуу туугандар, булардын бардыгы Аллах Тааланын наразы экендигинин бир белгиси катары болуп эсептелет. Дүйнө жүзүнү башкаруучу зат бар, Аллах бар. Өздөн өзү боло бербейт. Бүткүл адамдардын жүрөгү, тажикпи, өзбекпи, кыргызбы, кытайбы, оруспу, түркпү, ким болбосун, бүткүл адамдардын жүрөгүнүн падышасы бар, ал Аллах. Алардын жүрөгүнү башкарып турган зат бар. Өздөн өзү адамда кыял келбейт. Өздөн өзү ооздон сөз чыкпайт, чечим болбойт. Аллах кааламайынча. Бир чаң көтөрүлбөйт, жалбырак түшпөйт Аллахтын өкүмүсүз. Аллах субхана таала бүткүл аламдын башкаруучусу. Аламды каалагандай Аллах субхана таала башкарат. Лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард. Аллага гана таандык, асмандар, жер, анын ортосунда нерсе барды Аллага таандык. Алланын элигинде турат. Ала лиллахил амру вал халк. Ал халку вал амр. О көңүл бургула, Аллага гана таандык, жаратуу жана буйрук. Жаратуу башканыкы, буйрук башканыкы жүрөт, андай эмес. Бүткүл нерсени жоктон жараткан зат Аллах Таала. Жана Алланын гана буйругу ошонун бардыгында жүрөт. Аллах башкарып турат бардык нерсени. Дүйнөдө өздөн өзү келип калган эч бир нерсе жок. Эч ким жок, өздөн өзү келип калган. Бир адам мисалы үйлөндү. Үйлөнгөндөн кийин балалуу боло албай атат. 1 жыл өттү, 2 жыл өттү, 3 жыл өттү, 4 жыл өттү. Кимге кайрылат? Кимден дуа кылып суранат? Кайсыл компанияга кат жазат, арыз жазат? Кайсыл завод, кайсы фирма, кайсы фабрикага бала бере алат? Каяктан өндүрүлөт, каяктан өсүп чыгат? Албетте жаратуучу болгон, чыныгы падыша болгон, чыныгы башкаруучу Алла Таалага кайрылып баштайт. Я Алла бизге салих пенде бергин, урпагынды улантыргын, таква адамдарга жол башчы кылгын деп Аллах Тааладан кайрылып баштайт. Машаалла 9-жыл Аллах Таала перзент берем деди. Боюна бүттү. Эми 9 ай бою дагы эле Аллага жалдырамай. Жеңил көтөрүп алсын, жеңил көз жарып алсын, аман эсен болсун, бардык мүчөсү толук болсун, кайра эле Алладан суранып баштайбыз. Анан машаалла Аллах каалап,
уулду же кызды болду, дүйнөгө келди. Дүйнөгө келгенден кийин деле эми болду. Алланы унутуп койдук да, меники деген нерсе кайра эле башталып кетти. Менин балам, менин кызым, Алла бергенди унутуп койдук. Алланы урматтуу туугандар, дүйнө жана анын ортосундагы асман, жер, бардык нерсе Аллах Тааланыкы. Алланын ээлигинде турат. Аллах жараткан алардын баарын. Асманды жоктон пайда кылган зат Аллах, жерди жоктон пайда кылган зат Аллах, сууну жоктон пайда кылган зат Аллах, бардыгын жараткан зат Аллах Таала. Алланын гана ээлигинде турат бардык нерсе. Сиз деле өзүңүздүк эмессиз, сиз деле ата энеңиздик эмессиз. Кандай эле балаңызды Алла алып келип атабы, сизди деле Алла алып келген. Сиздин дагы дене мүчөңүз, сиздин деле көзүңүз, бутуңуз, жашооңуз бул Аллага таандык. Аллах Таалага ээлик кылат. Алла өзүнүн ээлигинде турган нерсеге каалагандай колдонот. Ал зулумдук болуп эсептелбейт. Каалагандай мамиле кылат. Алла зулумдук кылган болуп саналбайт. Зулум качан? Качанда эгер сиздин чөнтөгүңүзгө мен кол салсам. Зулумдук качан? Качан сиздин огородуңузга, сиздин эгерде аянтыңызга, сиздин майдаңыңызга мен жериңизге кирип ала турган болсом. Ал эми Алланыкы болгондон кийин Алла өз махлуктарыны каалагандай сыноолор менен сынайт. Ага сиз менен биз разы болуш керекпиз. Разы болуп кабыл кылыш керекпиз. Я Алла сеники, сен каалагандай сынайсың. Дүйнөдө эгерде биз жыргаш үчүн келип калганда, дүйнөдө гана бактылуу болуш үчүн келгенде анда башка маселе болчу. Анда наразы болуп, Аллах Таалага анда наразычылыгыбызды билдирсек болот эле. Бирок урматтуу туугандарым, сиз менен биз бул кыска жашоо үчүн эмес, түбөлүктүү жашоо үчүн даярданыш үчүн келгенбиз. Түбөлүктүү ахиретибизди куруш үчүн келгенбиз. Түбөлүктүү бейишибизди куруу үчүн келгенбиз. Бир кичинекей жердин себебинен бейиштен куруп алып тозок өзүбүздүн жайыбызды даярдаш үчүн эмес, ушул жерде жүрүп түбөлүктүү бейишибизди куруп кетиш үчүн келгенбиз. Мусулман адамдын жашоосу ар бир көз ирмеми, ар бир мөөнөтү өтө кымбат баалуу. Эмне үчүн? Бул дүйнөдөгү байлыктын, бийликтин, тууганчылыктын себебиненби? Жок, балким ушул кыска өмүрдүн себебинен түбөлүгүбүз оңолуп атат же бузулуп атат. Ар бир сүйлөгөн сөзүңүздүн себебинен же бейишиңизди куруп атасыз, же тозогуңузду куруп жатасыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мусулман адам кээде ушундай бир сөздү сүйлөп коет, ошонун себебинен асман менен жердин аралыкчалык болгон тозок ыргытылат" дейт. Кандай сөз? Үммөттүн элдин башын жара турган, ортого жарака пайда кыла турган, душмандык пайда кыла турган сөздөрдү сүйлөп коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям рахматан лил аламин, бүткүл аламга рахмат болуп келген эле. Мээрим болуп келген эле. Боорукердүүлүк болуп келген эле. Пайгамбарыбыздын келген максаттарынын бири бүткүл адамдардын башын бириктирүү болчу. Улутка карабастан, жерге карабастан, бардык адамдардын жүрөгүнү бир, кыбласыны бир кылып, бу адамдардын башын бириктириш үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келген эле. Ошондой башын бириктирүү, ынтымак алып келүү кандай болот? 23 жыл жашоосунда Пайгамбарыбыз көрсөтүп кетти. 23 жыл жашоо тартибинде көрсөтүп кетти. Мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде жашап атат. Мажбур болуп 13 жылдан кийин Мединага көчүп барды. Мединага барса ал жакта Аус менен Хазрач деген эки уруу бар эле, согушуп жүргөн бири-бири менен. Ушунчалык согушу эки кылымдын тегерегинде болуп аткан согуш. Bir ай эмес, bir жума эмес, 3 күн, 4 күн эмес. Эки кылымдын тегерегинде болуп аткан согушу. Алардын себебинен 30дан нары чоң адамдар калган эмес эле. Ошондой эки душмандашып келе жаткан, алардын ичинде канча ойлор бар, канча таарыныштар бар, канча эскере турган нерселер бар. Бирок ошолорду дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай бир ухува фил ислам, исламдагы бордоштук, исламдагы бир тууганчылыкты пайда кылды. Алар бири-бири үчүн жан бергенге даяр болуп калды да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген дин, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген мээнет, аракет, ошондой 200 жылдан бери бири-биринин канын төккөн адамдарды ушундай бир туугандай кылып туруп бир сапка тургузуп койду. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыздын түрдүү душмандары бар эле. Түшүнбөгөндүктөн пайгамбарыбызга душман болуп алат эле. Алардын түрдүү куралы бар. Көптөгөн сандарга ээ. Бирок пайгамбарыбыздагы бар курал эч кимде жок болчу. Душмандардын биринде да жок эле. А пайгамбарыбыз бирине деле душмандашпайт эле. Пайгамбарыбызды душман тутуп алышат эле. Пайгамбарда кандай курал бар эле? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ким болбосун, кандай абалда болбосун ага жакшылык каалап тура берет эле. Ички дүйнөсүндө жакшылык бар эле. Ушул пенде дагы бактылуу болсо экен. Тозокко чыркырап күйбөсө экен.
Дүйнөдөгү болор болбос нерсеге алданып калып, шайтанга, напсиге, башка күчтөргө алданып калып, акыретини бузуп албаса экен, пайгамбардын ичинде ушундай жакшылык каалоо бар эле. Ошол күч пайгамбардын ички дүйнөсү бүткүл адамдардын мусулман болуусуна себеп болду. Душмандарын бардыгын утканга себеп болду. Аллахтын жардамынын келүүсүнө себеп болду. Алла урматтуу туугандар, сиз менен биздин көптүгүбүздө, аздыгыбызга, күч кудуретибизге, курал жарагыбызга карабайт. Аллах Таала сиз менен биздин денеден чыккан амал ички дүйнөбүзгө карап туруп чечим чыгарат. Ахасибан-нас аютрака якул аманна ва хум ла юфтанун. Куранда Алла айтат, эмне адамдар ойлоп жатабы? Тил менен эле иман келтирдик деп айтса, сыналбастан эле ташталып калабыз деп ойлоп атабы деп. Тил менен айттык, машаалла. Алла кылат, Аллага иман келтирдим дедик. Эми Аллах Таала сыныбай коет деп атабы. Валакад фатанна аллазина мин qablihim. Касан болсун, аларга чейин бардык адамдарды биз сынактан өткөргөнбүз. Вала я'ламанна Аллаху аллазина садaqu ва ла я'ламанна ал-кадибин. Аллах Таала сөзсүз кимдер чындап айткан, кимдер калп эле айткан, бунун бардыгын билип алат дейт. Электен өткөзүп алат. Бүгүнкүгө чейин жарыя кылып келдик. Жер бетинде ким болбосун, ла илаха иллаллах деп чын жүрөктөн тастыктап айта турган болсо, жерине карабай, улутуна карабай, тилине карабай, ал биздин бир тууганыбыз болот деп келдик. Ал бордош бир тууганыбыз. Ата энеси бир адам кандай бири-бирине мээримин, райымын төгүп, бири-биринин кемчилигин жашырып, бири-биринен кеткен ката кемчиликтерди кечирип, чыдап, сабыр кылып жашаш керек болгон болсо, ошондой эле бардыгыбыз бир тууганбыз деп айтып келдик. Алла айтып атат, тил менен айтып коюп эле, анан иш жүзүндө, практика түрүндө сыналбай эле калып кетебиз деп ойлоп атасыңарбы деп. Сынайбыз ошону. Канчалык бир тууганчылык сенин жүрөгүңдө бар экен? Улутчулдук канчалык бар экен? Жердин сүйүүсү канчалык бар экен? Алланын өкүмү канчалык бар? Напсиңдин ички дүйнөнүн кыйналганы канчалык сени кыймылдатат? Бардыгын биз сынап алабыз да, жөн эле калып кетпейт. Дүйнөдөн өткөнгө чейин амал түрүндө Аллах Таала сынайт адам баласын. Алладан болот деп атабыз. Алла сынап көрөт. Ушундай бир арам учурларга коюп коет. Бир эле күнөө кылып отурган болсоңуз, жашооңуз көп нерсе чечилип кеткен атат. Арам нерсени эле кылып койсоңуз, алып койсоңуз, жашооңуз чечилип кеткен атат. Алла сынайт. Алладан болот дейсиңби же акчадан болот дейсиңби? Алланын тартиби ошондой пенде менен болгон. Демек, урматтуу туугандарым, азыр сиз менен биз мына иннамал муъминуна ихва, албетте момундар бир тууган деген аятты практика түрүндө, амал түрүндө эми көрсөтө турган учурубуз келди. Алланын сыноосу. Эми айтып көрөлүчү. Бир тууганыңызды өлтүргөн учурда, жакындарыңыздан айрылганыңыз учурда, ошол адамдарды эми айтыңызчы жүрөктөн, булар менин мусулман бир туугандарым. Булар деле бактылуу болсо экен, булар деле пайгамбардын үммөтү, булар деле ахлул кибла деп туруп эми жүрөктөн айтып көрүңүзчү. Бир жолу Мадинада отуруп машара болуп калып, кеңешчиде Абузар Гифари радиаллаху анхунун оюна каршы Азирети Билал каршы ой сүйлөп койду. Билесиздер, Абузар бул Мединалык, Гифар урусунан, Мединага жакын эле жерден. Аслам, Гифар деген уруулар катар-катар жашашат болчу. Билал радиаллаху ал араб эмес, Эфиопиядан келген. Кара кул. Анан Билал радиаллаху каршы сүйлөп койду Абузарга. Ошондо Абузар радиаллаху ачууланып кетип, сен дагыбы капкара аялдын баласы деди да. Өтө катуу сөз сүйлөп койду. Yani sen de Arap'a karşı olup kaldın mı, жергиликтүүлөргө karşı olup kaldın mı degендей söz söyledi da. Dese Bilal radıyallahu anh жүрегі ауырып kaldı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e barıp aytты. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem бұл хабарды уккандан кийин ушунчалык наразы болду, ушунчалык ачууланды. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ордунан дароо турду, үстүңкү болгон изарыны, орой турган кийимини деле орогон жок. Сүдүрөгөн боюнча чыгып Абузар каякта деп Абузарды издеп калды. Абузарга келип туруп, көзүндөгү болгон ачуулук менен кармап туруп, жекесинен кармап туруп, силкип турат, Абузар, сен дагы эле ушундай адамсың, дагы эле надандык, жахилият сенде бар dedi. O Абузар, сен дагы эле ушундайсың, дагы эле жахилиятта, дагы эле динсиздикте жашап атасың. Исламдын акыйкаты дагы эле сага кире элек деп сен кантип элди бөлүп атасың, кантип урууга бөлүп атасың, кантип улутка бөлүп атасың деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтө катуу сөз сүйлөдү. Абузар радыйаллаху анху эмне кылды? Түшүктү бул кандай чечти? Ортодогу конфликт келишпестикти, чырчатакты кантип чечти? Келгиле мединалыктар. Булар эмне болуп калган? Пайгамбарыбызга барып бизди стукат этип атат дедиби? Пайгамбарыбызга айтып атат бизди деп.
Жок, балким Абу Зар радиаллаху анху Мединанын көчөлөрүндө Билал каякта деп Билал радиаллаху анху издеп атты. Билал радиаллаху анху тауып, алдына келип туруп, жерге жатып, бетини жерге коюп туруп айтты: "О Билал, мо бетимди тебелейсиң, элге көрсөтөсүң ким биздин ичибизден кадырлуу, ким кадырсыз экендигини көрсөтөсүң, ким туура кылды, туура эмес кылды көрсөтөсүң, анан мен ордумдан турамын, кечир мени" деди да. Билал радиаллаху анху эмне кылды? Машалла, мынакей ушундай эле экен го деп туруп, анан кийин келип калды, мына менин учурум деп туруп тебеледи. Жок, балким тизелип отуруп, башынан кармап тургузуп, кантип Аллахтын алдында сажда кылган башты мен кантип тебелейин деп кайра тургузду да. Урматтуу туугандар, бул ким асабиятка чакыра турган болсо, улутчулдукка чакырса, улутчулдуктан согушса, улутчулдуктан өлсө, пайгамбар алейхиссалам айткан, өлтүрсө, алар бизден эмес деген. Яны ички дүйнөбүздө акыбалды башкаруучу зат Алла бар. Ошол Алла акыбалдын натыйжасын өзү гана чыгарат, башка эч ким чыгарбайт. Түрдүү дин душмандар башкалар сиз менен бизге амал көйлүк кылбасын. Кылынган нерсе болор, якидуна кайда. Алар душмандарың о Мухаммад түрдүү амал көйлүк кылып атат. Ва акиду кайда, менин дагы амал көйлүгүм бар дейт. Мен дагы кыламын. Ма рамайта из рамайта валакинна Аллаха рама. О Мухаммад, сен ыргытканда сен ыргыткан жоксуң, бирок Аллах таала ыргытты. Мунун мааниси сен кесипти кылдың, башканы кылдың, бирок натыйжаны мен чыгарамын. Натыйжа Аллахтын астынан чыгат. Мусулмандын пайдасына болобу, мусулмандын зыянына болобу, Аллах тараптан болот натыйжачы. Ар бир акыбалдын натыйжасы Аллахтын колунда. Качан биздин пайдабызга болот, качан ушул акыбалда Алла жананын элчиси берген нерсеге сиз менен биз бекем болуп, динде бекем тура турган болсок. Диндеги жолдомого бекем боло турган болсок. Ар бир адамдын өзүнө таандык дини бар, дин бирдей болбойт. Чек арада жашагандардын дини башка, башка жакта жашагандардын дини башка болот. Байдыкы башка, кембагалдыкы башка. Мусафирдик башка, мукимдики башка. Ар бир адамдын өзүнө таандык дини бар. Ошол динибизде бекем тура турган болсок, Алланын өкүмүн, пайгамбар сүннөтүн бекем аткарсак, акыбалдар келе берет, бирок натыйжасы жакшы болуп чыгат сиз менен биз үчүн. Себеби натыйжа чыгаруучу зат, башкарып турган зат Аллах бар, Алла бар. Уламалар ушуга чейин мусулман менен мусулман эгер урушуп кала турган болсо, ошо мусулмандар тарап душмандар болуп калып атат да карама каршысында. Ошолорго каршы дуа кылса болобу, болбойбу дейт. Душмандарга окула турган дуаны окуса болобу, болбойбу? Аллахумма инна naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma kfinahum bima shi'ta. Ушу сыяктуу дуаларды окуса болобу, болбойбу? Десе алдындар айтат, окуса болот дейт. Бирок кандай ниет менен? Ал мусулмандарды душман кылып карманып алган эмес, балким аларды азгырып аткан шайтанды, алардын напсисин, аларды күүлөп аткан күч, ошолорду душман кармап туруп ниет кылсын, мусулманды душман кармабасын дейт. Ошондо Алланын натыйжасын чыгарат жакшынакай кылып. Жүрөктөн биз мусулмандарды жаман көрүп алсак, жек көрүп алсак, ал урматтуу туган исламдын духунан алыс нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, караңыздар, Меккеде жашап атат. Биздин үлгүбүз пайгамбарыбыз. Туурабы? Пайгамбар алейхиссаламды карап жашаш керекпиз. Адам чөйрөдөн таасирлене берет. Ар ким арганда таасирленип сүйлөп коюшубуз мүмкүн. Бирок кыяматка чейин үлгү Мухаммадур Расулуллах. Ошон жашоосунда боло турган болсок, пайгамбардын кемесине түшө турган болсок, сөзсүз ийгиликке жетип кете беребиз. Болбосо ар кандай азгырык менен агып кетебиз. Түрдө арык менен чогуу кетип калабыз. Меккеде 13 жыл жашап атат. 13 жыл ызаат чекти. Көз алдында көрүп атат. Ясир радиаллаху анху өлтүрүп атат, Сумайяны өлтүрүп атат. Сабран я али Ясир, фа инна мауидакумул жанна. О Ясирдин үй бүлөсү, сабыр кылгыла, силерге убада кылган 5 барасыңар деп. Көз алдында канча кыйынчылыктар. Алла тараптан аят түшкөн болчу, куффу айдиякум, колуңарды тыйгыл, аларга жооп бербегиле деген аят бар эле Меккеде. Канча кыйынчылык болду. 3 жылга жакын блокада калып койду. Сода сатык кылбай койду. Ачкачылыкта канча кыйналышты. Меккеден мажбур болуп куулуп чыгышты, качып чыгышты. Ал жака Медине баргандан жөн койбостон кайра согуш болуп атты, буларды жок кылабыз деп. Пайгамбарыбыздын жакындары дүйнөдөн өттү ошо меккеликтердин себебинен. Кызы өлдү, Хамза радиаллаху анху, канча деген сахабалар өлдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 8-хижри жылы 21 жыл пайгамбар болгондон кийин, 21 жыл өткөндөн кийин Меккени келип туруп колго алды. 10 000 сахаба менен келип меккеликтер барды колуна түштү. Кээ бир жаш сахабалар айтып баштады, "Алияма яумул мархама." Бүгүн майда эт болуп кесиле турган күн келди dedi. Эми мына өчө алабыз, эми көрсөтөбүз буларга dedi.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл хабар жеткенде айтты: "Ла бал ал-яума яумул мархама", жоқ деді. Бүгін райымды төге тұрған күн деді. Бүгін мейірімді төге тұрған күн деп тұрып меккеліктердің барын чоғылып тұр айтты: "Мен сілерге ешқандай сөз айтпайым, Карим ибн Карим айтқан сөзден башқа." Яғни Ибрахимдің баласы Исхақ, Исхақтың баласы Яқуб, Яқубтың баласы Юсуф алейхиссалам өзінің бір туғандары қанша жаманды қылып, құдыққа таштап, башқа болып, қолға түшкенді емне деп айтқан болса, ошо сөзді ғана айтам: "Ла тасриба алейкумул яум", бүгін сілерге ешқандай жемелөө дагы жоқ, азатсыңар, кете бергиле деді. Мына пайғамбар алейхиссаламдың ахлағы, пайғамбардың шариаты, пайғамбардың дини, пайғамбардың мамилеси. Өч алу емес, жемелөө жоқ, ескертме жоқ, ушундай болгон эле, тигинде болгон эле деп. Азатсыңар, барыңар, кете бергиле деді. Жүрөктөн кечирип койду. Ошол ахлак, ошондой кечиримди көргөн Мекке мушриктерин бардыгы исламды кабыл кылды. Исламга келишти. Ошондон урматтуу туугандар, ички дүйнөбүздү Аллах Таала карайт. Ички дүйнөдө сиз менен биз Аллага көрсөтөлү, чында эле бүткүл мусулмандар булар бир тууган экендигин. Жүрөктөн жакшы көрөлү, жүрөктөн мусулмандарды жек көрбөйлү. Кеткен кемчиликтерди өзүбүздөн деп билели. Биз мусулманды азамат көз караш менен карабагандыктан, биз мусулмандарды урматтабагандык себептен балким ушундай акыбал келип жаткандыр. Бүткүл пайгамбарлар акыбал келсе, биринчи өзүнөн издейт эле, менден кетти дейт эле, Алладан дуа кылып кайрылып, өзүнө кечирим сурайт эле. Менден кетип атат, Алла кечир деп. Ошого иншалла келиңиздер, урматтуу туугандар, толук сиз менен биз Аллах Таалага кайрылып, дуа кылып, чын жүрөктөн аларды жакшы көрөмүн деген сүрөтүбүздү Аллага көрсөтөлү. Алла субханаху ва таала натыйжаны сиз менен биздин пайдабызга кылып чыгарат. Түрдүү сыноолор боло берет. Ар кандай сыноо бар. Адам дүйнөдөн өткөнгө чейин сыноодон бош эмес. Бирок ар бир сыноодон ийгиликтүү болуп өтүп кетиш үчүн, нафси шайтан башка нерселерге, азгырыктарга алданып калбаш үчүн, сиз менен биз үчүн Кур'ан жана хадис келген, ошону бекем карманалы, ошонун негизинде жашайлы, дүйнө ахиретибиздин маселебиз чечилет. Аллахым иншалла баарыбызга тынчтык, амандык берген болсун. Мамлекетибиздин бүтүндүгүн Аллахым сактасын. Мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн, стабилдүүлүгүн, туруктуулугун кыяматка чейин сактап берсин. Эч качан бирөөнүн алдында кул кылып, зар кылып, жер каратып сиз менен бизди кор кылбасын. Аллахым разы болсын. Эки улуттун ортосунда Аллах Таала тынчтык, амандык, биримдик, достукту насип кылсын. Ортодон аралап кеткен шайтан, нафстин оюнларын, башкалардын азгырыктарынан Аллахым баарыбызды сактап, натыйжаны мусулмандардын пайдасына жеткизсин. Баарыбызга Аллахым өзү жардам берип, өзү жөлөк болсун. Рахматыка.